Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, экономика жана туризм ПЦКсы, ФК-220 тайпасы, куратору Калмурзаева Асель. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыр жол барбы кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай өчөрдө, кыргыз элин кыран манас сактаган. Хусейин Карасаевдин 120 жылдыгына арналган Хусейин Карасаев кыргыз элинин туңгуч тилчиси темасындагы куратордук сааты. Сабактын максаты Хусейин Карасаевдин өмүр жолу чыгармачылыгы менен тааныштыруу. Улуу инсандын кыргыз адабиятына кошкон салымы тууралуу маалымат берүү. Эмгектерине берилген патриоттуулукка балдарды өндөө. Анда эмесе балдардын үй тапшырмаларына көңүл бурсак. Хусейин Карасаев 1901 жылы Кыргызстандагы Ысык Көл областынын Түп районуна караштуу Токтаян айылында жарык дүйнөгө келген. Тилчи, лексикограф жана лексиколог, агартуучу, адабият таануу боюнча окумуштуу жана фольклор таануу боюнча профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги жана Касым Тыныстанов атындагы сыйлыктын лауреаты. Балдар, ушул маалымат аныкпы? Өмүр жолу азыркы учурда интернет булактарында бул улуу инсанды талды суук деп алмаштырып жазып жатышат. Бирок ал 1905 жылы 5 январда Ысык Көл областында Түп районуна караштуу Токтаян айылында төрөлгөн. 1946 жылдан тарта КП систем мүчөсү, эски мектептен кат тааныган. Алгачкы билимди Пиржаваский шаарындагы орус түзө мектебинен алган. 1931 жылы Ленинграддагы Энукидзе атындагы чыгыш институтун бүтүргөн. Улуу инсандын өмүр баяны боюнча билип алдык. Келгиле балдар, анда эмесе эмгектерине токтоло кетели. Кандай эмгектерин билебиз? Хусейин Карасаев, профессор, Кыргыз Республикасынын илимге эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги, Манас эпосунун изилдөөчүлөрүнүн бири. 1931 жылы улуу манасчы Саякбай Карала уулунун айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштургандардын катарында болгон. Манас деген терминди биринчилерден болуп манастанууга киргизген. Хусейин Карасаев «Накыл сөздөр» аттуу 2 китебинде Манас эпосундагы көптөгөн накыл сөздөрдү чечмелеп, аларга түшүндүрмө берген. Өздөштүрүлгөн сөздөрүндө башка тилдерден орус, араб, иран, монгол, кытай жана башка кыргыз тилине кирип жана Манас эпосунан жолуккан сөздөрдүн маанисин ачып түшүндүргөн. 1990 жылы жарык көргөн Камуснаама эмгегин эпостогу көөнө сөздөргө түшүндүрмө берүүгө арналган. Рахмат, Мадина. Дагы балдар, кимибиз кошумчалайбыз? Хусейин атабыз элдик өзеги чыгармаларды жыйноого, котормо ишине да кыйла салымын кошкон. Семетей баш болгон Жомок дастанынын жыйнагы 1931 жылы айтулуу манасчы Саякбай Каралаев Фрунзе шаарына алып келип, маданий, илимий журтчулукка тааныштырып, анын Манас эпосу жазып алуу уюштурулган. Горький, Радышев, Тогор жана башка жазуучулардын чыгармаларын которгон. Балдар, Айданектин сөзүн толуктайлы. Кана Айтурган, эмнени айтасың? Жарык көргөн эмгектери русский кыргызский словарь Батманов менен бирге Фрунзе Казан Москва шаарында 1938 жылы жарык көргөн. Русский кыргызский словарь Шукуров Юдахин менен бирге Москва шаарында 1944 жылы жарык көргөн. Орфографиялык сөздүк Яшасын менен бирге Фрунзе шаарында 1956 жылы жарык көргөн. Кыргыз тили орфографиялык сөздүгү Фрунзе шаарында 1966 жылы жарык көргөн. Түгөлүү сөздөр Карасаев менен бирге Фрунзе шаарында 1997 жылы жарык көргөн. Семантикалык пейзаж кыргызский языке труды Института языка и литературы Фрунзе шаарында 1944
жарык көргөн. Коомдун сынамы 1990-жылы Сыдыковдун тарых Кыргыз шатманында аттуу китебинде азыркы тамгага өткөрүп, ага 5 сөз жасаган. Кыргыз ырларынын түзүлүшү системасы жөнүндө Советтик Кыргызстан номер 1 1946-жылы түзүлгөн. Азаматсыңар балдар, Хусейин атабызды эскере кетели. Хусейин агайдын сабагы жалаң кыргыз лексикасынын изилдениш тарыхына эле байланбай, өзү аралашып калган маданий ыңкылаптын маанилүү окуялары. 1916-жылдагы Үркүн. Ташкенде окуп жүргөн кезинде Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону кантип чыгарышканын. Ленинградда Чыгыш институтунда окуп жүргөн кезинде кыргызча, орусча сөздүк түзүүгө кантип катышып калганын. Кийин куугунтукка кабылып, Жалал-Абадка иштөөгө келгенин кызыктуу кылып айтып берчү. Алымдын сөзүнө Диана кошумчалай кетти. Мен турдум, тышка чыктым айарасы, болгондой тумандалган туунун башы. Четинен ала булут чубап өтүп, агайдын убайлуу көз карашы. Кургоого үстү башы чыгырынылган, күйгөндөй күмүш кышкан сарайдын, Коробай из үстүнөн түлкү бөрү, анчилиш жазылгандай чабагысы. Азаматсыңар балдар. Ал эми азыр агайдын атын ардактап алып жүргөн жайлар боюнча маалымат алалы. Альбина, айта кетсең. Түбөлүктү Каракөл шаарындагы Уй-музей, Карасеев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаарындагы колледж, Карасеев атындагы Скол лицейи, Каракөл шаарындагы Пержевальский Хусейин Карасаевдин мемориалдык музейди комплекс, Каракөл шаарындагы көчө, Касым Тыныстанов менен Скол мамлекеттик университети алдында Тыныстанов менен турган эстелиги, Түп айылдагы көчө, Бишкек шаарындагы көчө. Хусейин Карасаевдин сыйлыктары: Кызыл Туу ордени, Манас ордени, эл аралык таанышман сыйлыгы, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер. Хусейин Карасаев Кыргызстан эгемендикке жетишкен чакта Каракол шаарында жашап, илимий изилдөөчүлүк иштерин уланткан. Улуу окумуштуу 1998-жылы каза болуп, сөөгү туулган жерине коюлган. Каракол шаарында Карасаевдин үй-музейи ачылган. Хусейин Карасаев улуу инсан, залкар агартуучу, ороштон окумуштуу, атактуу түрколог жана ардактуу академик. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак, көңүл бурганыңыздарга рахмат.